Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Токио шаарындагы 32-нчи Олимпиада оюндарындагы жогорку жетишкендиктери ата мекендик спортту өнүктүрүүгө зор салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан акчалай сыйлыктар менен төмөнкүлөр сыйлансын. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Тыныбекова Айсулуу Болотовна шаарында өткөн 32-нчи Олимпиада оюндарындагы күмүш медалдын ээси. Акчалай сыйлыктын өлчөмү 10 миллион сом. Жана ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Toyota RAV4 маркасындагы автомашинасы тартууланат. Садыр Нуркожоевич жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, сиздер менен жүз көрүшүп, учурашып жатканыма абдан кубанычтамын. Келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Нуркожоевич, Токио шаарында өткөн Олимп оюндарында сиздин колдооңузду сезип турдум. Жеңишке жетүүгө кечиргоңуздар, сүргүп атамайбы чындыгында. Жеңишке жетүү үчүн сиздин колдооңузду сезип, ошол жактан да сезилип жатты. Мен жеткен күмүш медалымды өлкөбүздүн 30 жылдык мааритесине арнайм. Сиздин ишеничиңизге, колдооңузга терең ыраазычылык билдирем. Буйруса, ден соолук берсе, келе жаткан Парижде боло турган Олимпиада оюндарына катышам. Жана ошондой эле бардыгыңыздарга, ишеничиңиздерге, колдооңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Олимпиада оюндарына алтын медаль алыш үчүн бүткүл күчүмдү жумшайм. Рахмат. Махмудов Акжол Мухамедович грек-рим күрөшү боюнча Токио шаарындагы 32-нчи Олимпиада оюндарындагы күмүш медалдын ээси. Акчалай сыйлык жана Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Toyota RAV4 маркасындагы автомашинасы тартууланат. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Биринчиден өзүм атынан жана жалпы спортчулардын атынан Садыр Нуркожоевичка терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетмекчимин. Жана ошондой эле мен ата-энеме, агайларыма, врачтарга, массажисттерге баарыңыздарга терең таазим этем. Бул жеңиш баарыбыздын жеңишибиз. Биздин мекенибиз өнүгүп өссүн. Кудай буйруса келерки Олимпиадага мындан да жакшы шарттар түзүлсүн. Кудай буйруса жаштарыбыз да өсүп келатат. Жакшы ийгиликтер багынтып, мен ойлойм келерки Олимпиада биз үчүн тарыхтагы эң биринчи алтын келет деп ойлойм. Ошондой эле ошол Олимпиадага шарттар мындан да сонун болушуна тилектешмин. Мекенибиз өнүгүп өссүн. Изабеков Нурбек Канатбекович Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 8 миллион 150 миң сом.
урматтуу мекендештер, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, кыргыз спортун ар тараптуу колдоп, спортчуларыбызды Олимпиада оюндарында дем берип, сүрдөп турганыңыздарга жана Олимпиада оюндарынан ийгиликтүү мекенибизге кайтып келгенде өзүңүз спортчуларыбызды жана машыктыруучуларды жогорку деңгээлде тосуп алганыңыздарга жана бүгүнкү сыйлоо аземинде спортчуларыбызды, машыктыруучуларыбызды, дарыгерлерибизди жана спорттун федерациясынын мүчөлөрүн жасаган эмгегин жогорку баалап, татыктуу сыйлыктарды тапшырып жаткандарыңыздарга терең ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Биз машыктыруучулар, спортчулар мамлекетибиздин өнүгүшүнө жана эл аралык деңгээлде аброюн жогору көтөрүшүнө талыкпас эмгекти жасайбыз. Жана келе жаткан Олимпиада оюндарында бир нече алтын медаль жеңип алууга талыкпай эмгектенебиз. Сиздерге чоң рахмат. Ахметов Мейрамбек Жанилович, Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук колледжинин грек-рим күрөшү бөлүмүнүн окутуучу, машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 2.500.000 сом. Урматтуу мекендештер, 2008 жыл, когда биринчи жолу мен окуучум Канат Бегелев күмүш медаль алганда, ушундай сөз мага берген жок. Азыр аябай толкунуп атам. Президенттин Садыр Нуркожоевичтин алдынан ошол үчүн силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Спорттон тренерлерден, спортсмендерден ошо бүгүн кабыл алып бизди куттуктап атасыңар. Мен ойлойм, это ошондой прием үчүн мен ойлойм Парижде, не только Парижде, андан да Олимпиадаларга кыздын желегин желбиртип, дайыма аракет кылып алтынга жетебиз деп ойлойм. Ошо обязательно жетебиз деп сунуш кылып атам. Айткым келет, терең ыраазычылыгым федерацияга, Абдыкеримов Шашынбековичке ошо 12 жыл бизди сүйрөп, ушул деңгээлге жардам берип, азыр жаңы жетекчилер келди спорт комитетке. Аябай мен ойлойм жаңы команда келди, жаштар келди. Келечек жаштарда мен ойлойм ошол үчүн силерге да чоң рахмат. Бүгүн колдоп ушу ийгиликке жетип атабыз. Өзүм атынан айткым келет, баары бизди ким колдоду, ишенди, силерге чоң рахмат. Дайыма ошо кыргыздын жерлерин желбетип, туусун өйдө көтөрүп, ошо баарыбыз удаа беребиз. Ошо ишенем. Баарына чоң рахмат. Жуманазарова Мээрим Рахмадиловна, кыз келиндер күрөшү боюнча Токио шаарындагы 32-нчи Олимпиада оюндарындагы коло медалдын ээси. Акчалай сыйлык 7 миллион сом жана Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Toyota RAV4 маркасындагы автомашинасы тартууланат. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын спорт жаатынан дүйнөлүк аренада алдыга жылышына кичине да болсо өз салымымды коюп жатканыма абдан кубанычтамын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди ушу спортту колдоп жатканыңызга терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элиме, күйөрмандарыма рахмат айткым келет. Кыргыз элимдин ынтымагы, намыскөйлүүлүгү, улуулугу бизди талыкпай эмгектенүүгө шыктандырат. Жалпыңыздарды келе жаткан Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктайм. Көңүл бураңыздарга рахмат. Мээрим Жуманазарова 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Ушундай эле орден менен Эркинбаев Азат Сталбекович сыйланат. Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу.
Акчалай сыйлык 3 миллион 300 миң сом. Даңқ медали менен төмөнкүлөр сыйлансын. Кенжебаев Байгазы Бобунович, Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 4 миллион 500 миң сом. Карачолоков Улукбек Өскөнбаевич, Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 2 миллион 750 миң сом. Медет кызы Айпери, Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Акчалай сыйлык 1 миллион сом. Алишева Бактыгүл Насаровна, Бишкек шаарындагы медициналык консультациялык кызмат көрсөтүү жана спорттук медицина борборунун дарыгери. Акчалай сыйлык 1 миллион 500 миң сом. Расулбеков Бекдөөлөт Расулбекович, Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Акчалай сыйлык 1 миллион сом. Шаршембеков Жоломан Назарбекович, Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Акчалай сыйлык 1 миллион сом. Молдодосов Өмүржан, Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 500 миң сом. Петрашов Денис Евгеньевич, Кыргыз Республикасынын сууда сүзүү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Чокаев Сатыбек Мухамедович, Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер Ардак наамы ыйгарылсын. Маслова Дарья Владимировна, Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү.